Мен Жалал Жумабек, 5-курс. Баткен обласынын Лейлик районуна караштуу Исфана шаарынын Тайлан айылынан болом. Александр Николаевич Островскийдин «Күнөөсүз күнөөлүүлөр» чыгармасынан монолог. Мырзалар, мен бул тосту баласын таштаган энелер үчүн көтөрүүнү сунуш кылам. Мейли, баласын таштаган энелердин көргөн күнү, оюн күлкү, шаң тамаша менен өтүп, баскан жолдоруна гүл төгүлсүн дейли. Эч ким, эч качан алардын жадырап жайнап, жашаган турмушун ачуу кылып бузбасын. Байкуш тирүүлөй жетимдердин куураган таалайын эстетпесин. Алар эмне билсе, эмне кылса, жакшы көргөн перзенттери үчүн иштешти. Көкүрөгүнө кысышты. Аздыр көптүр жыттагылап өүштү. Анан барып коштошушту. Кош, каралдым, кара чечекейим, эми өзүң билгендей жашап оокат кыл. Кап, өлүп калсаң андан да жакшы болоор эле, дешти. Туура. Дүйнөгө жан келген мейман үчүн өлүмдөн артык эч нерсе жок. А мындай таалай ар кимдин башына келе бербейт да. Ал эми боорукерде энелер бар. Андай энелер баласын өөп, жыттап, көкүрөгүнө кысып тим болбой, баласынын мойнуна кандайдыр бир алтын оюнчук тагып коет дагы. Ушуну түшүрбөй тагып жүр. Мени эсиңден чыгарба, дешет. Шордуу бала кайсын эстесин? Эмне үчүн эстесин? Өзүнүн таалайсыздыгы менен, шермендечилигин дайым эстете турган эстеликти бала тагып жүрүү эмне кылат? Ансы деле көрүнгөн бирөө балага сен таштандысың. Дубал түбүндө калган таштандысың. Таштандылардын арасында калган жетимсиң, деп күндө эскертет. Жазыксыз жабыркап, кордуктун каарын тартып жүргөн байкуш бала ошол энеси берген белегин көз жашы менен жууруганын ошол энелер билет болду экен. Апа, жок дегенде бир жолу үнүңдү угузуп койчу, апа. Жок дегенде бир тамчы көз жашыңды үстүмө төгүп койчу, апа. Ошондо мен үчүн кайгы менен капаны көтөрүш жеңилирээк болоор эле, апа. Ал белегиңди. Бул белегиң мойнумду кыйып барат.